Коронавирус жуккан адамдардын саны боюнча 3-4 орунда турган Германия өлкөсүндө кандай нерселер болуп жатат, ошол тууралуу сиздерге видеону баштаардан алдың мен баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ар кандай оорудан, азыркы коронавирустан алыс болуңуздар. Мен ишенем, сизде коронавирустан коркуу сезими жок. Эгер коркуу сезими болсо, албетте бул нормалдуу нерсе. Туура азыр кыйын акыбалда турабыз. Ата-эне, бир тууган, досубузду көрүүгө, жолугушууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Жалгызсырап сыртка чыккыңыз келет. Бул убактылуу нерсе. Биз 6 миллион жалгыз адамдардан турганыбызды эмес, биз биригип, бир күч, бир үй бүлө экенибизди далилдей турган учур. Бийлик органдары бардык нерселерде жаап жатат. Бул кылгандарын жаман ойлобоңуз. Мындай кырдаалда мамлекеттин эң башкы милдети жалпы элибиздин саламаттыгын сактоо. Экономиканы сактап калуунун ордуна албетте элдин келечегин, элдин жабыркабуусун ойлоодо. Алар да колдон келишинче аракетин кылууда. Аларга наразы болбой, ушундай палатада жатабыз. Ар бирибиз мамлекетибизге колдоо көрсөтөлү. Ар кандай жалган маалыматты таркатпай, элди дүрбөлөңгө алдырбай, маалыматтын кайдан келип жатканына маани бериңиз. Бул вирусту өлкөбүз жеңип чыгуусуна ишенели. Кандай талаптарды коюп жатса, четке какпай, толук түрдө аткарып, өзүбүздү гана эмес, ата-энебизди, бир тууганыбызды, досубузду вирустан сактап калалы. Элди башкаруу жөндөмү бар дегендер, келиңиз, азыр ошол сапатыңызды далилдей турган учур. Жоопкерчиликтүүлүгүңүздү көргөзүңүз. Колуңуздан эмне жакшылык келсе, бериңиз жардамды башкаларга. Элге зыяны тие турган нерселер болсо, баарысынан баш тартыңыз. Бир жаман такталбаган видео, сүрөт келсе, туш келди эле тарката бербеңиз. Мына туугандар, палатка тиги баштады уже, палатка. Спецназ, жолдор жабылган. Бул да сиздин салымыңыз болот. Баш тартыңыз, эмне адамга зыян берсе, кантип өзүбүздү кечире алабыз, эгер биздин кылган аракеттен башкалар жабыр тарта турган болсо. Азыр сизге муктаж адамдар бар. Алар вирустан көбүрөөк жабыркоочу, жашы бир топко барып калган адамдар. Алардын сыртка чыгуусун азайтып, аларга азык-түлүк керек болсо, сиз жашсыз. Вирустан жабыркоо көрсөткүчү сизде аз. Барып аларга азык-түлүк алып келип бериңиз. Азыр кичинекей ооруларыңыз үчүн ооруканага барбаңыз. Себеби биздин ден соолук үчүн кам көрүп жаткан дарыгерлер эң зарыл болгон коронавирусту дарылоону улантсын. Менин оюмча, биз дүйнөнүн эң сонун бир өлкөсүндө жашайбыз. Un, май, күрүч, макарон жетет баарыбызга. Анан un калбай калды. Ушул заманда кантип un калбай калат? Суранам, базардагы азыкты керектүүсүн сатып алыңыз. Сатып алып жатканда өзүңүздү башкалардын ордуна коюңуз. Сиздин кылганыңыздан башкалар азыксыз калбасын. Ойлонуп коюңуз, коронавирусын жуктурган адам өзүн обочолонгон абалда сезбесин. Аллах өзү сактасын. Вирус жуккан таанышыңыз болсо, алар үчүн дайыма даяр туруңуз. Аларды телефон чалуу менен же SMS жазуу менен көңүлүн көтөрүп, вирусту жеңүүсүн ишендириңиз. Азыр үйдөсүз, телефон чалып, сүйгөн адамыңыз үчүн убакыт бөлүңүз. Азыр биримдикте чогуу вируска каршы бири-бирибиздин жаныбызда тура турган учур. Азыр көптөгөн мен эмес, азыр биз баарыбыз деген убакыт. Азыр эң маанилүү суроо бул: башкалар үчүн эмне кыла алам? Ушул суроого баарыбыз биргеликте сөз менен эмес, иш жүзүндө жооп бере турган убакыт. Жашоо деген ушундай. Аны кандай болсо, ошондой кабыл алыш керек. Кайраттуулук, чыдамкайлык, жылмаюу баарысына карабай. Вирустан аман болуңуздар. Кытайдан кийинки, Италиядан кийинки орунда турган коронавирус жуккан адамдардын саны боюнча 3-4 орунда турган Германия өлкөсүндө кандай нерселер болуп жатат, ошол тууралуу сиздерге кенен айтып беребиз. Ошон үчүн биз атайын Lidl магазинине келдик, супермаркетке келдик. Ушул жерден
элдер кандай продукталарды алып атат, ичинде продукталар барбы, Кыргызстандагыдай un же болбосо май, ушундай талаш нерселер жокпу, баалар кымбаттаган эмеспи, ошолор тууралуу билип силерге көргөзүп беребиз. Кеттик эмесе. Бул чакан шаарча, ошондуктан элдер деле аз, көп деле адам көргөн жокпуз, бирок сатып алуулар болуп жатат, келип атат адамдар. Өзүңүздөр көрүп болуп тургандай эле баарысы жайында, баарысы эл тынч, көп деле дүрбөлөңгө алынган жок. Товардын баарысы эле бар. Адамдар акырындан эле алып кетип атышат. Бирок мурдага караганда, бирок аларман көбүрөөк товарлар алынганы байкалып атат жана бир аз могу текчелер бир аз бошой түшкөнү байкалып турат. Ушундай. Жақын арада эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бир аулияларыбыз, устаздарыбыздын бирөөсү түш көргөн экен. Ошол кишиге мындай кабар берип, ошо коронавирус боюнча кандай амалды кылсак дегенде ушундай деп айтылган экен. Фатиха сүрөсү. Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, ихдинас сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин. 3 жолу. Андан кийин Ихлас сүрөсү, Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. 3 жолу. Андан кийин хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген ушул дуаны 313 жолу. Ушуну окуса, Кудай кааласа эч кандай мусибат, эч кандай кайгы, оору келбейт деген. Мына демек, бул албетте түш ислам динде далил болуп бербесе дагы, бунун пайдасы жалпы элге тиет деген чоң үмүт бар.